Так, эми мына өзүңүз үчүн эмелерди алсаңыз болот, көрүп кетели. Бул мен айтып кеткен мисалдар көбүнчө сөзсүз үйдө, ар бир үйдө керектелүүчү жана ар бир үйдө дайыма алынып туручу продукциялар. Ошолордон мисал келтирип кетсем. Шампуньдар, шампуньдар мына ар бир үйлөрдө бул продукция сөзсүз колдонулат. Ар кимге ар кандай жагат, бирок ошого карабастан шампуньдарды элдин баары алып турат. Мына биринчи эле мына сол жакта бул бюджеттүү шампуньдар. Бул арзаныраак шампуньдар, муну бюджеттүү кылып алсаңыздар болот. Муну 250 мл мына акчасы жазылып турат. 79 сом эң ылдый баасы, 129 сом эң ойдо баа. Өтө доступный, өтө мына чөнтөккө ылайык баалар. Ал эми оң жакта болсо эксперт, бул профессионалдуу серия. Мына кааласаңыз катуу, күчтүүрөөк уход алайын десеңиз, чачыңыз өтө назик, өтө мындай сиз караган, чачыңызга карап жүргөн адам болсоңуз, анда ушул вариантты да көрсөңүз болот. Мына баасы жазылып турат. Эң төмөн баасы 145 сом экен. Бул арзандатуу болгондо, эң жогору баасы 225. Өтө чөнтөккө ылайык баалар. Булардын түрлөрү болот. Боелгон чачтарга, майлуу чачтарга, курак чачтарга деп бөлүнөт. Аны сиз каталогдон көрүп, окуп, өзүңүзгө ылайыгын тандап алсаңыз болот экен. Тиш пасталар. Тиш пасталар мына түрлөрү аябай көп. Эң бюджетный бул сол жакта мына жазылып турат. Жана эң популярдуу тиш пасталар. Мындай көпчүлүк адамга ылайыктуу. Оң жакта болсо профессионалдуу сериялар турат. Бул жакта агартуучу тишти, атайын дёсналарды уход кылуучу жана башка деп бөлүнөт. Муну каталогдон көрсөңүз болот. Жана 200% дегени бул концентрат. Концентрат дегенибиз кичине эле иштетсеңиз көпкө өрөт жана көпкө чейин иштетесиз. Баасы мына 79 сомдон тартып 145 сомго чейин акцияга жараша өзгөрүп турат экен. Кийинки продукциялар бул идиш жууш үчүн атайын зыянсыз каражаттар. Мына көпчүлүк кадимки каражаттарды дайым эле аял заты баары колдонуп жүрөт, бирок бул каражаттардын көпчүлүгү зыян. Анткени составында ПАФ жана башка өтө зыян химикаттар кошулган. Алардын көпчүлүгү Европада тыюу салынган болсо да, бизде дагы эле чыгарылып жүрөт. Бул боюнча сиз YouTube'га кирип вред средств для мытья посуды десеңиз бүт чыгат, ошону көрүп чыксаңыз болот. Ал эми Faberlic компаниясынын каражаттары зыянсыз, анткени составын түшүнгөн адамдар билет. Сиз текшерип ишенбесеңиз, кадимки каражаттарды гүлгө суусун гүлгө куюп көрсөңүз болот. Муну гүлгө куйсаңыз эч болбойт, тиги каражаттар солтуп өлтүрүп коет. Көпчүлүк каражаттардын кандай зыяны бар экен, кыскача айтканда, бул фарингит, бронхит, аллергия жана башка көптөгөн оорулардын себепкери болот экен. Көпчүлүк кадимки каражаттар ошондой эле онкологиялык оорулардын себепкери болуп кетет экен. Ооруганда кеч болуп калат, ооруганда эч кандай акча жардам бербей калат. Андыктан азыртан ден соолугуңузга көз салып, зыянсыз каражаттарды колдонсоңуз болот. Негизинен эме сиз расходуна карап жана миллилитрине карап туруп, акчасына карап туруп, эгер эсептеп чыга турган болсоңуз, сизге жана канча айга жеткенине эсептеп карап көрсөңүз, тиги каражаттар менен баасы бирдей эле болуп калат. Faberlic компаниясынын каражаттары болгону литражы чоң болгондуктан акчасы көп болуп көрүнөт. Негизинен бул 500 миллилитрди берет, бирок эгерде сиз концентрат экенин эске алсаңыз, бул 500 мл дегениз божомол менен айтканда 2 литр, 2,5 литрдик каражаттын расходуна барабар болот экен. Муну сиз кааласаңыз разбавить этип колдонсоңуз да болот. Айта кетчү нерсе, бул концентрат болгондуктан кичине гана иштетсеңиз көбүрөт. Жана жууганда өтө тез оңой кетет. Ошол эле учурда кичине көбүрсө эле сиздин майлуу идиштериңизди да тазалап жакшы кетирет. Кичине гана көбүргөнү сизге жетет. Эгерде ал жетишпесе, бираз көбүрөөк көбүрсөңүз болот. Бирок өтө көп көбүрүштүн кереги жок, анткени бул башкача каражат, башкача система менен иштейт. Бул каражаттарды сиздер разбавить этип иштетсеңиздер болот. 2ге 1. Ар домохозяйка ар кандай иштетет. Эгер өзүңүз иштетсеңиз, разбавить этпей иштетсеңиз болот. Ал эми үйдө ар ким иштетсе, анда разбавить этип койгоңуз болот. Жакшы болот. Башка жидкое мыло, суюк самындарды жана башка нерселердин идиштерине куюп разбавить этсеңиз болот. Мисалы үчүн 2ден 1 сиз каражатты коясыз, 2ден 1 болсо суу менен толтуруп коет экенсиз. Ушинтип разбавить этсеңиз болот. Же 3дөн 1 бул каражатты коюп, калганына суу куйсаңыз болот. Же 4дөн 1 кандай иштетишиңизге жараша разбавить этип иштетсеңиз болот экен. Кастрюль, духовка, плита тазалоо үчүн атайын, казан агартуу үчүн атайын каражат бар мына сүрөттө. Компания өзү казан агартуу үчүн деп айткан эмес, бирок биз казан агартуу үчүн да иштетип жүрөбүз. Жакшы натыйжаларды берет. Казанны чугунный казан сыртында көө, капкара сажаларды кетирсе болот экен. Сиз аны 10 мүнөттөй кыздырып коюп туруп, анан кийин шубап таштап коюп, анан 10 мүнөттөн келип туруп, бир сыйра сетка менен кылып кетет. Кээ бир казандар өтө эски болсо, көбүсү анда 2 сыйра кылганда кетет. Так негизинен компания айткан мунун жардамы бул кастрюльдөрдүн сыртын тазалоо, духовкаларды, плиталардын ичин жана темирлерин сыртын жана ич жагын бүт баарын тазалап, ошол көөлөрдү баарын жана күйүктөрдү, майдын күйүктөрүн кетирсеңиз болот экен. Муну кетирүү аябай оңой. 2 каражат боюнча сиз YouTube'га кирип туруп, средства для мытья посуды деп обзорлорду көрсөңүз болот, жана средства для чистки духовок и плит деп туруп каражаттарды көрсөңүз болот экен. Мындан тышкары сиздер ванна, туалет, унитаз, универсалдуу тазалоо үчүн атайын каражаттарды да алып көрсөңүз болот. Бул эми негизинен зыянсыз каражаттар булар. Мисалы үчүн биз Domestos'ты салондо 1-2 жолу иштетип көргөндө көрдүк, аябай сассык, аябай противный болот экен. Ал эми Faberlic компаниясынын продукциялары андай эмес. Зыянсыз, муну беймарал ишенип колдонсоңуз болот. Анткени колдонуп атканыңызда эле билинет. Мисалы үчүн диш жуучу каражаттары колуңузду кургатып бербейт.
Ал эми могул казан агарткыч жана башкалар болсо етки жыты жок да, мындай өтө кыжыды келтирүүчү, кыйначуу жыттары жок экен. Ванна тазалагыч, унитаз тазалагычта да ушундай зыянсыз жактары көп, колдонуп атканыңыз деле билинет. Анан ванна тазалоочу боюнча мисалы үчүн биздин кардарлардын бири айтып берген, комет кетире албаган заңдарды дагы биздин каражат сонун кетирген. Ушундай окуяларды сиз интернетте обзорлорду көрсөңүз болот. Аябай толтура фабриктин продукциясына ыраазы болгон кардарлар аябай көп. Мунун баарын көрүп кетсеңиз болот. Анан кийин айта кетчү нерсе, айнектерди дагы сонун тазалоочу атайын каражаттар бар, жана универсалдуу пол жана башка нерселерди жууш үчүн да атайын каражаттар бар.